Ар бир адамдын ар түрдүү көйгөйү болот эмеспи? Ал эми мырзалардыкына токтолсок, айрымдары бир аял алууга каражат таппай жүрүшсө, кээ бири 2ден 3дөн айымдарды алышууда. Бул да болсо айымдарга оң жана терс таасирин тийгизүүдө. Чирдин бүгүнкү көрсөтүүсүндө көп аялдуулукту мыйзамга киргизүү мүмкүнбү деген суроонун тегерегинде сөз кылабыз, саламатсыздарбы? Бүгүнкү тема көптөгөн коноктор келген. Азыр биз бул жакка Жогорку Кеңештин депутаты Айнуру Тойчиевнаны чакырабыз. Саламатсызбы? Келиңиз. Бүгүнкү тема биздики көп аялдуулукту мыйзамга киргизүү мүмкүнбү же жокпу деген теманын үстүндө сөз кылабыз. Өзүңүз айтсаңыз, буга чейин дагы ушул маселени көтөрүп чыктыңыз эле, жогору жактачы. Ушул маселенин көтөрүлүшүнө эмне түрткү болду? Мен ойлойм, бул абдан азыр Кыргызстанда көйгөйлүү маселе. Анткени бул кыз ала качуу, көп аялдуулук терс көрүнүштөр Кыргызстанда өзүн терс, Кыргызстанга терс көрүнүштөргө баягы күчөп келатат. Ошондуктан биз ушул мыйзамдарды киргизгенбиз. Терс жагы деп калсыз, кандай терс жагы? Эми бүгүнкү темадан баштасам, көп аялдуулукту. Мындайда Биз өткөндө эле бир топ ушу депутат айымдар Иран республикага барып келдик. Айрда ушу мыйзамдын негизинен бир нече аял алса болот, бирок бир да биз ушу канча адамдар менен сүйлөшүп келдик, баягы эксперттер менен, депутаттар менен сүйлөштүк. Аларда андай көрсөткүч аябай төмөн. Анткени алар айтышат, биз Кудайдан коркобуз. Биздин Куранда так жазылган. Ушул экинчи аялы болобу, үчүнчү аял болобу, экөөнө, үчөөнө бирдей мамиле жасаганга бизде азыр Иранда мүмкүнчүлүгүбүз жок. Мына кана бир ушу үй бүлөмдү, бир аялымды, ушу балдарымды багып алсам да Кудайга шүгүр деп айтышты. Ушул долбоорду киргизүүнүн негизги максаты эмне болду эже? 2 жыл жашайбы, 2 ай жашайбы, ажырашкандан кийин ушул аял жана ушул балдары баягы мүлксүз укугунан ажырап, мындай ажырашып кеткенден кийин мындай бул маселе соттордо каралбайт экен. Же квартирадан жок, же алименттен жок, же баягы жер участкынан жок. Жакырчылыкка, мына статистический данныйды алсак, азыр Кыргызстанда эң чоң ушу аялдардын жакырчылыгы. Түшүнүктүү суроо бар экен. Саламатсызбы? Менин суроом мындайча, сиздин позицияңыз боюнча анда ушул айтып атпайсызбы? Демек, экинчи, үчүнчү аялдар эч кандай пайда ала албай калып атат, өзүнүн укугун коргой албай калып атат. Демек, мындай мыйзам жок да, ошон үчүн мыйзамга мүмкүн киргизебиз ушул көп аялдуулукту. Кандай карайсыз? Конституцияга биринчи беренеге мен сиздердин көңүлүңүздөрдү бурат элем. Ушул биринчи беренеде Конституцияда так жазылган, Кыргызстан бул светское государство. Сиз айткан 2 аялдуулук, 3 аялдуулук бизде бул кылмыш деп саналат мыйзам боюнча. Ислам дининде 4 аял алууга уруксат бар деп айтылып келет. Ал ушул туурасында маалымат берүү үчүн азыр биздин студияда Тажидин Байтиитов болмокчу. Исламда 4 аял алууга уруксат бар деп угуп жүрөбүз. Ушул туурасында мындай толугураак маалымат берип өтсөңүз. Ошо Куранда аялдар деген сүрө бар. Бирок эркектер деген сүрө жок. Ниса деген аялдар дейт. Рижал деп эркек дейт. Эркек жөнүндө эч кандай сүрө бир аят келген эмес. Бирок аялдар үчүн атайын аят келип, аны бир сүрө келип, ошол сүрөдө аялдардын укугун коргогон жерде ушул 2 аял жөнүндө, 3 аял, 4 аял жөнүндө ошол жерде сөз болгон. Кандайча дебейсиздерби? Мындай айткан, ошол жерде баягы жетимдер жөнүндө сөз болот. Жетимдер бир тагдыры шатыдан тайып, бир күнү кыйынга туш келип калганда, ошо жетимдердин жөнүндө сөз болгондо ошол жерде келген экен. Эгер жетимдер жөнүндө силер корксоңор, жетимдердин акысын берүүдөн же башка жетимге жакындан көмөк көрсөтүүдөн корккон учуруңарда, силер 2 аял же 3 аял же 4 аял алсаңар уруксат. Андан да жогору бир жоопкерчилик бар. Эгер ошол аялдар арасында адилет мамиледен корксоңор, анда бирөө менен жашагыла деген экен. 4 аял алуу үчүн ошол үйлөнө турган мырзада исламдык жактан айтсаңыз, кандай эрежелер болуш керек? Эң биринчи адилеттүү киши болуш керек. Адилет дегенде эле бир толгон токой байлык эмес, жүрөктөн чечим чыккан так киши болсо, ошондо
колундагы бар нерсени экөөсүнө тең бөлө тургандай, бул деген көп нерсеге баягы кийим кечеде, тамак аш жашоодо, бүт нерседе ошо тең карай турган көз карашы бар кишиге уруксат, бирок ошончолук түйшүк, ошону көтөрө алса да. Жаңа айтылат, эки аялдан ашык алуу бул кылмыш дейт. Анда бар жокпу тапсак туура болот. Эми азыр бизде ал ошону кылмыш деп толук түшүнгөнгө, бутунан чачына чейин түшүнгөнгө элдерде түшүнүк жеткен эмес. Бул эми жаңы эле закон кабыл алынып атпайбы? Бирок аны түшүнгөн жок. Азыр кылмыш деп жазылган көп нерсе, кызалга качуу кылмыш, бирок аны алып качып ататтар. Себеби аны түшүнө элек. Бизде бир аз да бар түшүнөт, ал талкуу болот, түшүнөт, элдер аны окуйт, түшүнөт. Ошондой эле биз азыр эми алып алды да көптөр. Бул законго чейин алып алды. Эми аларды азыр албар камай турган болсок, мурда бир эле ата эм Кудай сактасын өлүп калса, 4 бала жетим калса, азыр эки аялдуу бирөөдү камай турган болсок, 10 бала жетим калат да, ошондой эле болот. Сиздин оюңуз боюнча көп аялдуулукту мыйзамга киргизүү мүмкүнбү? Мүмкүн болгондо бул жерде айтып атам, именно ушул Куранда келген жери жетимдердин акысы жөнүндө келген үчүн ошо колдоо жагында көрсөтү. Бул деген кордоо эмес. Бул мыйзам 20 жылдан бери биздин мыйзам болуп келатат, ал жаңы мыйзам эмес. Кечиресиз, биз быйыл эмне угуп атабыз, себеби буга чейин көмүскөдө келген. Себеби буга чейин көп эл башкаргандар, элдин башында тургандар экиден болуп, анан билинип, анан көрүнүп калып атпайбы? Ошол 20 жыл ошолорду 20 жылда камаш керек эле да. Бүгүнкү темага карата даярдалган кыскача сюжетке көңүл бөлүп, анан көрсөтүүнү улантабыз. Ар бир үй бүлө өзүнчө бир мамлекет деп айтылат. Ал эми акыркы кезде дал ушундай мамлекетте бир топ келишпестиктер учуроодо. Тагыраак айтканда, жубайлар ортосунда мамиленин ыдыроосу. Албетте мындай жолго барууга көп себеп бар. Ошонун бири бул үй кожоюнунун экинчи, үчүнчү аял алуусунда. Сезим борборунун жетекчиси дал ушундай багытта күйөөсү таштап кеткен аялдар көп кайрылаарын билдирди. Телефондон Россия качып кеткендер да бар, же башка жака да талактап коюп, балдар менен таштап кеткендер бар да. Биздин мамлекеттин мыйзамында буга чейин көп аял алууга жол берилбегендиктен эми муну мыйзамга киргизүү керек деген ой пикирлерди билдирген жарандар да жок эмес. Бүү Сарайым бул долбоорду колдогондор өлкөдө сойку кыздар азаят деген ойдо болушууда, бирок мен буга толугу менен ишене бербейм дейт. Биздин мамлекетте болуп атат, колунда барлар алып атат, мындай жашыгындуу эле эмес, апачык эле бир тойго бир келинчек эле, экинчи тойго экинчи келинчегин жетелеп эле, мына азыр айтып атышат да, муну эми закондоп коюш керек деп канча жылдан бери айтып атышат. Үчүнчү аялды закондош керек дегенди колдогон адамдар айтат, ушу денесин саткан кыздар азаят, жалгыз кыздар азаят дейт да. Анан мен билбейм, балким силер уккандырсыңар, ошо көчөгө бузулуп кеткен кыздарды ошо дин жолуна кайта бир жардам берели, эметели деп үйлөнгөн дуга электим да. Сезим кризистик борбору жалаң гана айымдар менен иш алып баргандыктан жетекчиси аймактагы аялдар менен жолугушууга барган. Ошол жерде бирөө чыгып, ар бир айым көп аялдуулукка каршы экенин билдирген. Эми таптакыр эле баса албай калса, оор болуп калса макул болот, же болбосо жанагындай балалуу болбой калган, боорун жерден көтөргөн айым эч качан экинчи, үчүнчүсү болгону өзү мындай дили менен каалабайт дейт да. Ар бир адамдын өзүнөн болсо керек. Айрымдары экинчи, үчүнчү аялды алып калыстык менен бирдей карап жашса, кээ бири калтырып кетишүүдө. Бирок ортодо балдар менен калган айымдар дал ушундай сезим сыяктуу борборго кайрылышат. Мына ушундай айымдарга сиздер тараптан кандай жардам көргөзүлүүдө деген суроону Бүү Сарай эжеге узаттык. Жардам бере албайбыз. Эми закон түрүндө ажырашса да, сотко бергенде эгерде баласына эме өзүнүн атын берсе, фамилиясын берсе, анда алимент кестирсе болот. Мындай мамлекет түрүндө никеге турбаса деле да. Эмени кестирсе болот. А колунда эчтекеси жок, башка жака качып кетсе, психологиялык жактан колдоп башка эчтеке кыла албайбыз. Азыр бул аябай көйгөйлүү маселе. Эң бир кызыгы айымдар күйөөм башка аял алып мени карабай кетти деген арыздануу менен сезим сыяктуу борборго кайрылышат. Бирок бул окуя тууралуу өзүңүз айтып бериңизчи деген сунушту таштасак, бардыгы тең телевизорго чыкпайбыз деп качышат. Мунун себеби эмнеде? Элдер сөз кылат, уят кылат, эмне үчүн өзүң күнөөлүүсүң дейт, ошону билип туруп, эмне үчүн ошого бардың дейт, тамыры ошондо жатат да. Ат аталган кризистик борборго жок дегенде айына 4-5 аял кайрылышат экен. Эми бардыгыбыз ойлонолу. Көп аялдуулукту законго киргизүү керекпи же жокпу? Законго киргизсек, мунун кандай пайдасы бар же кандай зыянчылыгы бар?
Жабыркаган айымдардын укугун коргоо үчүн бүгүн биздин студияда биздин укук фондунун жетекчиси Калича Өмүралиева болмокчу. Кыргызстандын мыйзамында ушул көп аялдуулук тууралуу кандай берене бар? 153 статья киргизген жанакы кылмыш кодексине эки аял көп аял алуу боюнча бул криминал деп эсептелет. Ошондуктан ал жопко тартылат. Ошондуктан ушу көп аялды легализация кылалык десек, анда системаны өзгөртүш керек, ондун чыгыш керек, проблема көп да. Эгерде бул жанагыда жогоруда айтылып өткөндөй көп аялдуулукту биз мыйзамга киргизсек, кандай өзгөрүү болушу мүмкүн? Коомчулукта. Биринчиден аябай жоопкерчилик болуш керек. Себеби шариатта, бул жерде туура айттыңыз, шариатта аябай катуу эмелер, чаралар көрөт да эркектер. Ар бир аялына одинаковый эме көрсөтүш керек, финансовый, материальный. Бирок мына шариат, конституция болгон өлкөлөр бар. Бирок араб өлкөлөрдө бир гана процент эркектер бир аялдан ашык ала алат. Себеби экономикалык, мына депутат айтып кеткен, экономикалык, финансылык каражаттары жок. Ошондуктан араң бир аялга жетип, арабтар жыргап атат, ирандыктар. Бир аялга жете албаган. Демек биздин өлкө андай шарттар боло албайт, түшүнүктүү суроону узаталы. Сиз жогоруда айтып өттүңүз, аялдарга болгон зордук зомбулукту жоюу боюнча мамлекет Бириккен Улуттар Уюмунун алдына милдет алган деп туурабы? Көп аялдуулук бул аялдарга зордук зомбулукту жасоо дегендикке жатпайт. Анан дагы ушул эле кыргыздын кыздарынын бир негрлерге, кытайларга, корейлерге кордолгончокто өз элинде экинчи аял болуп калганына кандай карайсыз? Ушу көп аял алуу үй бүлөнүн, полигамный үй бүлөнүн исследование кылган. Ошол исследование жыйынтыгы кандай? Биринчиден, эркектер кор болот ушул үй бүлөдө. Себеби алар мындай психический оору бар да, раздвоение, расстроение личности дегенде. Ошону оору менен ооруйт. Аялдар депрессия менен ооруйт. Анан кийин атасы ошондой болсо, Бакиевди эстегилечи, утром бирдемени айтат, кечинде башканы айтат. Башы айланып бакуштун, ошондой болуп калат да эркектер. Анан кийин аялдар депрессия болгон. Ким ушундай үй бүлөдө ким кор болот? Балдар. Жакшы тарбия ала алабы? Жок, ала албайт. Дагы бир суроо узата кетейин. Сиз айтып атасыз, Бакиевди мисалга келтирдиңиз. Андан бөлөк көп аялдуу толуктура кишилер бар, алар акылы эси жайында эле иштеп жүрүшөт да. Дагы бир кызыктуу факты, биздин алгачкы президентибиздин убагында ушундай маселе көтөрүлгөн, көп аялдуулук киргизсек деген. Ошол учурда аялдар чыгышты эле, биз да анда 4 күйөөгө тиебиз деп. Сиздин көз карашыңыз кандай? Мүмкүн көп аялдуулукка кошо көп күйөөлүктү да киргизебиз. Ушундай 2007-жылы мына вот биз каршы чыкканбыз, Кайыпов министр юстиция болуп турганда, ошол легализация кылам деп эметкен. Биз ошондо каршы чыкканбыз. Бирок Шайлиева эжебиз дагы каршы чыккан, анда туура айтты. Бир тарапта укугубуз бар болсо, эркектердин, аялдардын, анда бизге көп аялдык үй бүлө болсо, анда көп күйөө, ошондой үй бүлөлөр бар. Бирок алар аз. Африканын эмелери, мындай племенда бар ошо. Айнура Тачиевна, айтсаңыз, бизде мындай жогорку жакта иштегендер дейбиз, мырзалардын көпчүлүгүнүн эле 2ден аял бар экендиги баарыбызга маалым да. Ал эми коом ичинде билип көрүп эле жүргөн нерсебиз. Анан эгерде ушул мыйзам жана жоопко тартуу керек, 2 аял алгандарды деп сиз көтөрүп чыгып атасыз. Эгер ушул ишке ашып калса, аларга канчалык деңгээлде терс таасир тийиши мүмкүн? Биздин жогорку жактагы иштегендердин көпчүлүгү жоопко тартылып калса кандай болуп калат? Көп 2-3 аялды алган эркек сөзсүз жоопко тартылыш керек, бирок бул жерде мыйзамдардын ичинде дагы бир топ кыйынчылыктар бар. Биринчиден, Калича айым айтып кеткендей, баягы Бакиевдин биринчи аялы Татьяна айым келип баягы сотко жолдошунун үстүнөн ушундай заявление берсе, ал каралмак. Экинчиден, ушул биринчиден ошо кандай десем, заявление керек да от пострадавшего.
Демек мындай экен да Айнура Тачиевна, эгерде айымдар өздөрү арыз жазып кайрылбайынча, ошол 2-3 ай алган мырза жоопко тартылбайт. Анан кийин дагы айтып кете турган нерсе, жакшы суроо бердиңиз. Мындайда биздин ушу беренеде мынтип жазылганда, нужно доказать, что они вели общее хозяйство. Ушул кыйынчылык болуп атат да. Мисалы үчүн баягы кылмыш иш козголгондон кийин баягы обвиняемый тарап доказать этиш керек, булардын чогуу баягы хозяйствосы чогуу болгон үчүн ошол берене, ошол доказать эткени аябай кыйын болуп атат. Эгерде ушул көп аялдуулукту мыйзамга киргизсек, эгер калбам калса, анда кандай пайдасы тийиши мүмкүн коомго? Биз экинчи аял болуп тийгенди жөн эле бир зулум же болбосо бир жабыр чеккен деп түшүнсөк, кээ бир аялдар бар, сүйүп жүрүп, өлүп алайын деп жатып, бирөөгө экинчи болуп тиет да. Ошондой аялдарды көрдүк да, бирөөнү сүйүп тийген экен. Канча 2 кыз, 2 эркектүү болуптур. Ошо 4 баланын документини жасап бүткөнгө чейин быйыл кыздардын алды 1-чи класска окуп аткан экен, аябай кыйналыптыр. Барган эшик какпаган жерим калбады. Себеби мен балдарыма Демек балдардын документи үчүн бул мыйзам кабыл алынды. Кичине туура эмес маалымат берилип атат. Себеби азыр семейный кодекс боюнча, закон боюнча документ төрөлгөн балага роддомдон берилет. Энесинин атына атасы келсе, атасы кыйын болсо, бул менин балам деп коркпой айтса, пожалуйста, жазып берет силердин. Андай закон бар. Каждый ар бир кишилер укуктуу, мен атамын деп ошо жерге эмне сиз мүмкүн сиз ойношуңузбу же экинчи аялыңыз бала төрөп берди, сиз эмне мен атасы эмесмин деп эметесиңерби? Жок, сиз роддомдон баланы чыгарып атканда свидетельствого жазасыз, атасы сиз, энеси бул. А кээ бирлер коркот кылып алып балдарды, анан кийин ответственности, жоопкерчиликти тарткысы келбейт. Ошондуктан прочерк. Бирок мына мен өзүм 5 баланын атасы болуп туруп, ушул убакка чейин мына качан балдарыма туулгандыгы тууралуу күбөлүк алганы барганда, нике кагазын алып барып, нике күбөлүгүн алып барып, анан менин паспортумду, анан келинчектин паспортун алып барганда гана балага жазып берип атат. Эмесе энесине жазып коет экен. Мына мен өзүм тажрыйбамдан. Калича айым абдан туура айтты. Биз бул ушу мыйзам долбоорун талкуулап атканда, ушу ЗАГСта иштеген адамдарды чакырганбыз. Алар да айтышат, мына моунча дейт турат эмелер, атасы каалабай атат өзүнүн фамилиясын бергенге. Анткени качып кеткен. Же Россияга, же Казакстанга кетип калышкан. Ошол жерден да баягы телефон менен талакты жазып койгон 3 жолу. Ошо менен эч кандай жоопкерчиликти алгысы келбейт. Ошондуктан биздин мамлекетте сөзсүз мамлекеттик никенин мамлекеттин катоосу болуш керек. Ар бир баланын өзүнүн так атасынын фамилиясын, энесинин фамилиясын жазылыш керек. Ушул баягы келечекте кыргыз элинде баягы ненормальный адамдар төрөлбөсүн үчүн. Oyuncu айтсаңыз, эгер мисалы биз карапайым эл арасында жүрөбүз, эл арасында турганбыз, кээ бир кыздар чынында эле алага чыгышын күтүп жүрөт, кээ бир кыздар жок дегенде экинчиси болуп туруп, үчүнчүсү болуп туруп бирөөгө тийгиси келет, чем көчөдө жүргөн көрчү, союлуптургандан көрчү. Ошол кыздардын тагдыры кандай болот? Негизинде биз Кыргызстанда так маалыматтан алсак коюп, бирок эркектердин саны аялдардын санына караганда кичине төмөнүрөөк да. Ал кыздардын тагдыры кандай болот? Биз азыр статсборникти алсакчы, эч кандай кыздар аз эмес. Кыздар качан азаят? 37 жашка келгенден кийин ушул баягы динамикасын карап чыксак, эркек кишилер, аял кишилер дегенде ошондо азаят экен. Эмнеге? Анткени баягы 37 жашка келгенден кийин эркектер көбүрөөк баягы тамеки чегип, алкоголь ичимдиктер, кырсык, ошондо көбүрөөк азаят экен. Ошондо аялдар көбөйөт экен. Күнөөлөрдү табыштырып, аларды тааныштырган үй бүлө борбору туурасында дагы маалымат алуу үчүн убакыттын жүрүшүндө көрөбүз. Ал эми азыр биз бул жакка Амина аттуу үй бүлөнү куруу жана аны сактоо борборунун жетекчиси Жомарт Чаргыновду чакырабыз.
сиздин баягы борбор түгөйлөрдү тааныштыруу десек болот. Ошол жерден айтсаңыздар, сиздерге ушул экинчи, үчүнчү аял болууга макулмун деп баргандар же ошону алам деп барган жарандар кайрылабы? Албетте бизге мындайлар кайрылат. Түшүнүктүү. Сизге дагы бир суроо, эгерде ошол жерге кайрылып атса, бир айымдар дейли да, экинчи, үчүнчү аял болуп тием деп кайрылып атса, ошонун канча пайызы бактылуу болуп жашап кете алат? Бактылуу болушу дагы, болбошу дагы ал ошол инсандардын өзүндө да. Ошол тандашта, жар тандашта, өзүнө жубай тандашта, маселен экинчи же үчүнчү болуп турмушка чыгам деп атканга өзү жүрөгү менен, чын дили менен даяр болгон болсо, ал астыда турган кандай кыйынчылык болсо да чыдай алат да. Бул мыйзамдын канчалык деңгээлде биздин өлкөгө кереги бар? Биздин жекече пикирибиз, бул мыйзамдын бизге эч кандай кереги жок. Дебек дегенде, мына бул жакта жогорку кеңештин депутаттары айтып атат, бул мыйзам Сай убагынан бери келаткан мыйзам деп атат. Ошол азыр дагы бизде колдонуп атат дейт. Экинчи, үчүнчү аял алгандарга жаза колдонуш керек деген, чара колдонуш керек деген маселелерди айтып атат. Бирок Сай убагында деле биз билебиз, биздин аталарыбыз, чоң аталарыбыз 2 аял алып жашашкан. Эгерде бул күчүнө кирсе, катуулап кабыл алына турган болсо, анда мырзалар канча жылга чейин өз эркинен ажырашы мүмкүн? Азыр 2 жашка жылга чейин отургузса болот же штраф төлөш керек. Бирөөнү кок сүйүп калсаңыз, аябай катуу сүйүп калсаңыз, анан экинчи аял болуп кетиш жагына бир эле ошол эле жол калганда закон кандай болуп калат сиз үчүн? Мен Кудайга шүгүр экинчи аял боло албайм го. Уже пенсияга чыккам да. Бирок өзүмдүн күйөөм менен 32 жаш жашадым. Чыдадым, ал дагы мага чыдады. Бирок үй бүлөбүз нормально, балдарыбызды, неберелерибизди өстүрүп атабыз. Мисалы, 2 аял бар же 3 аял бар мырзалардын ар бир аялынан балким балдары бар да. Анан анын атасын камап койдук. Анан балдарын орто жолдо калып калган балдарын эске алдыңыздарбы ушул тарабын? Ушул маселе боюнча Азирети муфти менен сүйлөшкөндө, а киши мен менен макул болуп, мен а киши менен макул болуп, биздин динибиз Кудайга шүгүр адамдын, ар бир адамдын укугун бийик коет. Ошон үчүн мамлекет деле биздин баягы баш мыйзамыбызда, конституцияда биринчи эле беренеде Кыргызстан укуктуу мамлекет деп биз декларация кылып атабыз. Сиз айтып атпайсызбы, жакшы көрүп калсам, мына биз кайсы борбордо отурабыз? Адеп, ахлак борборунда отурабыз. Бул кыз аялы бар, балдары бар, жашнакай үй бүлөнү бузуп, мен жакшы көрдүм деп тигени туурабы? Мен ойлойм, ушул маселелер ар бир үй бүлөдө кичинекей кыздарга, кичинекей балдарга эмне жакшы, эмне жаман бул дүйнөдө? Ата-эне ушуну үйрөтүш керекпиз. Өмүрү 20 жылда иштебеген 150 канчанчы кылмыш жаза кодексинин статьясынын негизинде сиздер экинчи, үчүнчү аял менен тааныштырып атсаңыздар, демек мыйзамды бузганга жардам берип аткан турбайсыздар? Албетте биз жооп беребиз. Бул мыйзам бузууга жаткан болуш керек. Биздин мыйзам, бул депутат айымдарыбыз айтып аткандай, бирок бул жерде да бир нерсени караш керек. Бул жерде бир зордук менен сен экинчи болуп тий, же болбосо сен экинчи аял ал деп туруп кыйноо жүзүндө болуп аткан жок. Бул жерде ар бир адамдын өзүнүн жеке чечими менен болуп аткан иш да. Мыйзам боюнча экинчи аялды эркек сүйүп калса, экинчи аял алам десе, мыйзам жол берип атат. Ажыраш биринчи аял менен, аларга алимент түз, акцияңды бер, жарымын байчылыгыңды бер, анан кийин экинчи аялды алып, ошо менен жаша. Законду дагы бузбайсың, балдарыңды тиги биринчи аялдын балдарын дагы багып бересиң. Бүгүнкү теманы биз интернет булактарына да жайгаштырганбыз. Ал жактагы жарандардын суроосуна бүгүнкү биздин коноктордон жооп алалы. Алгачкы суроо Айнур Өтөчевна сизде экен. Бул маселе качан аягына чыгат дейт? Коомдо бул маселе өзүн терс таасирин тийгенче боло берет, дискуссия болуп жатат. Калчы же сизге экен. 2 аял алган мырзаларды жоопко тартуу керек деп жатасыздар. Эми айтсаңыздар, өз эрким менен турмушка чыгам, экинчи, үчүнчү аял болуп деген аялдарды кантесиздер дейт. Жаза аялдарга жок, эркектерге бар. Эмне үчүн? Агентство аркылуу тааныштырып, чет жакка барып, ал жактан жабыркап калган кыздар да бар да. Сиз ушул жагын эске алдыңызбы? Сиз дагы ошол айымдардын жабыркоосуна түрткү болуп жатпайсызбы? Сырттан келген жарандарды биз сөзсүз түрдө анын паспортун текшерип, анын Кыргызстанга эмне максат менен келгенин текшеребиз.
жана анын башка ошо өзүнүн өлкөсүндө бир кандайдыр бир кылмыш иштери менен изделүүдө же изделүүдө эмес, кыскасы айтканда ошол адам тууралуу толук эле маалымат билбейинче биз алар менен кыргыз жаран кыздарын байланыштырбашка аракет кылабыз. Мырзалар, эмне максатта биринчи аялын алмаштырып, экинчи, үчүнчү аял алышы мүмкүн? Бул чынында эле айымдарга жардам берүү үчүнбү же өзүнүн кызыкчылыгын биринчи коюшабы дейт? Эми Алла Таала 5 кол бергенде 5 5 башка болгон сыяктуу эле ошол 100 киши, 100 эркек экинчи аял же үчүнчү аял алса, 100-үнүн 100 түрдүү максаты бар. Бири-бирине окшоо болгон. Бирөө бар, баягы атасы алып берген аялы менен жашай албай жүрүп, дагы бирдемке болуп, кийин өзүн баягы сүйлөшүп жүргөнүн алып калган. Эч кылып ушундай да кыскасы, кайсы бир жолдор менен. Ошон үчүн ал бир максаттуу чечим менен аларга бир нерсе таңуулаш кыйыныраак. Сизге суроо берейин дедим эле. Агентствода иштейм деп атасыз. Канча аялыңыз бар? Бир аялым бар. Эмнеге бир эле аялыңыз бар агентствода? Аллахтын ыраазычылыгы үчүн эгерде экинчи аял ала турган болсок, биздин аялыбыздагы биринчи аялыбызды ошого көнүш керек, ошо даяр болуш керек. Ошого өзүнүн каалоосун, нафсин тыя алса менин аялым, ошого макул болсо, мен бейишке киргим келет, сага экинчи аял алып берип, мен бейиштик болгум келет, мен даярмын ушуга дей турганбыз, биз дагы даярбыз. Балдарды унутуп калдыңыз. Суроо бар экен, бул жактын суроосун көңүл бөлөт. Бул эгерде мыйзамга киргизиле турган болсо, анда биз алардын баягы мыйзам чегинде 2 жылга соттотобуз, же болбосо штраф төлөтөбүз депчи. Бул коррупциянын башаты болуп бере албайбы? Эгерде штраф төлөтө турган болсо, демек бул коррупциянын ачылганы ушунданбы? Аялдардын укугун коргоо коомдор сотко бере алса, ошондо мен ойлоймун, эркектердин баары бирөө да калбайт. Себеби публичный кишилер, мына депутаттар, азыр мүмкүн экинчи аялы бар. Бир үйдө бирөө жашайт, бир экинчи үйдө башка жашайт. Бирок ушундай болсо, ошолор мыйзамды аткарат. Себеби материально финансы жактан мүмкүнчүлүк жок. Кыргызстанда 30% эл жакырчылыкта жашаса, кайсы экинчи аял жөнүндө айтып атабыз. Жалгыз эле материалдык жакка байлап коюш бул туура эмес көз караш. Мен буга каршымын, анткени деген бир аялдар бар, ушундай аялдар бар. Анын эркектин материалдык жагына карабайт, бир анын адеп акылагына, анын ички дүйнөсүнө жана анын тарбиятына, анын келечектеги балдарды кандай тарбиялап кете ала тургандыгына караган аялдар да бар. Байке, сизге суроода, сиз сезим бар деп калса, мисалы бир аял менен жашап атып, экинчи аялды жакшы көрүп калдуу деп айттыңыз да? Мен айтпадым аны. Мен аял жакшы көрүп калса деп атам. Ошо аял жакшы көрүп калса, ислам дининде айтылат да, сүйүү бул никеден кийин деп. Ал эми экинчи аялды алууда биринчи аял күйөөгө тийип, жесир калып, же балдарын кара албаган учурда гана экинчи эркекке тийиш керек да. Эмне үчүн анда сиздер экинчи аял алып аткан адам эмне үчүн жаш кызды алат? Бул карындашын суроосуна биз жооп берип койсок, бул жашоодо инсандар, эркектер үйлөнгөндө эки түрлүү эркек үйлөнөт да, экинчи аял, үчүнчү аялгачы. Биринчи түрлөрү булар өзүнүн каалоосун, нафсisi үчүн, бул кыз айткандай жашын, сулуусун, ден соолугу мыктысын ушундайын карап үйлөнүшү мүмкүн. Экинчи үйлөнгөн эркектер бар, чыныгы пайгамбардын сүннөтүн тирилтиш үчүн, жанагы айткандай жесир аялды, бала чакасы көп, кароосуз калган, күйөөсү өлгөн ушундай аялдарды алышка мүмкүн да. Түшүнүктүү. Бул жактын суроосуна көңүл бөлөлү. 4 аялы бар эркекке ошол 4 аялы 2 жылдын ичинде 4 бала төрөп бериши мүмкүн. А бирок 4 күйөөсү бар аял 4 күйөөсүнө 2 жылда бир эле бала төрөп бере алат. Ушуну жакшылап ойлонсок. Эгерде көп аялдуулукту мыйзамга кабыл алсак, мунун кандай зыян жагы бар жана кандай пайда жагы бар коомчулук үчүн деген суроонун тегерегинде бүгүнкү көрсөтүүнү 30 секундтадан кыскача жыйынтыктап өтсөңүздөр. Биз бул закондун күчүнө киришине каршыбыз. Тескерисинче бул законду жок кылып, андан тескерисинче экинчи, үчүнчү үй бүлө курууга мамлекет жардам бериш керек. Мен сиз менен сиздин оюңузга каршымын. Азыркы эмелер баары эл аралык укукка туура келет. Ошондуктан биз өзүбүздүн милдетибизди аткарышыбыз керек. Мен ушу студияда отурган кыздарга, андан кийин ушу биздин передачаны карап аткан кыздарга кайрылып кетет элем. Кыздар, экинчи аял болом, үчүнчү аял, төртүнчү аял болом дегениңерди ал өзүңөрдүн укугуңар. Бирок алданбагыла. Биз сөзсүз ушу никеңерди мамлекеттик каттоодон өткөзсүңөр, анда өкмөт силердин эми кокустан не болуп калса, Кудай сактасын, ушул сиздердин келечеги балдарга сиздерге сөзсүз жардам берет. Ошондуктан мен ойлойм, эч алданбагыла.
мен сөзүмдү жыйынтыктап атып, бул закон 20 жыл болуптур кабыл алынып калыптыр. Бирок бул законду кичине кыргыздаштырып коюш керек да, бир аз. Себеби бул турмушта кааласак боло турган нерсе, 2 аял, 3 аял алат. Биз кааласак да каалабыз да, ошентип кичине эки жактуу кылып карап коюш керек. Ушун менен Чир өзүнүн бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайт. Мен сиздер менен эмки көрсөтүүгө чейин коштошом. Саламатта калыңыздар. Биздин Чир, сиздин багыт.